Мен көтөрмө айыл өкмөтүнүн тургуну доорго саламатмын. Кесибим боюнча мугалим, азыркы мезгилде мугалим болуп иштейм. Мен өзүм демилгелүү топ түзүп, айылды тазалоого бел байлап жатам. Колума эгерде чечим тие турган болсо, айылды жана сууду ошол демилгелүү топтор менен биргеликте тазалайм деген оюм бар. Мамлекетке менин бул кошкон салымым болуп эсептесин. Урматтуу жарандар, урматтуу депутат Бабанов, сизди көргөнүңүзгө өтө кубанычтабыз. Биздин Кадамжай жергесине келгениңиз үчүн чоң сыймык жана урмат. Биздин көйгөйлүү маселелердин бири азыркы мезгилдеги суу маселеси жана тазалык маселеси болуп эсептелет. Тазалык иштери жүрүп жатат. Мен быйылкы жылда демилгелүү топ менен биргеликте айыл өкмөтүбүзгө кайрылуу кат менен кат жазганда депутаттар колдоого алып, ар бир айылдын үйлөрүнө кирип, тазалык маселеси боюнча текшерип, алардын эгерде тазалыгы жакшы болбогон айыл үйлөргө жана көчөлөргө штраф салуу боюнча 1000 сомго чейинки штрафты белгилеп берди. Себеби биздин суубуз таза суу жок болгондуктан биз чоң дарыядан суу ичебиз. Ал дарыянын ичинде ар түрдүү жаныбарлардан, малдын, иттин жана башка нерселердин өлүктөрү жатып суу булканышта. Мындан тышкары бизге Шахмардан анкалабы аркылуу суу өтөт дагы, ал жактан дагы түрдүү таштандылар бизге агып келет. Ошондуктан сууну сакташ үчүн бизге таза суу маселеси сөзсүз керек. Губернаторго жана айыл өкмөтүнө, акимдерге кирбеген эшиктерим калган жок. Экинчи маселеси боюнча мына электр энергиясы. Электр энергиясыны 700 киловаттан ашыкча баа коюп жатат. Бул маселени сиз депутат болгон мезгилиңизде айткан элеңиз, 700 киловаттан аштырбайбыз деп. Бирок азыркы мезгилде бизден 700 киловаттан ашык электр энергияны колдонсо, ал эки эселенип төлөп жатканга айылдагы жарандардын төлөөгө эч кандай мүмкүн жок. Электр энергиясы өчүп калган мезгилде биз аларда өзүбүз акча топтоп, өзүбүз ремонттоого туура келет. Ошондуктан бизге ушул маселени рейс тарабынан чечип берүүгө дагы сиздер кандайдыр бир көңүл бурсаңыздар деп ойлоймун. Түбөлүктүү жыл болуш керек. Себеби адеп болбоюнча, иман болбоюнча, жарандык коом өнүкмөйүнчө мамлекет эч качан өнүгө албайт деп айтам. Иман маселеси түбөлүктүү болсо, биздин жерибиз таза болсо, суубуз таза болсо, элибиз анда жашаган адамдардын ден соолугу таза болот деп ишенемин. Зериккеден кат жөнөтүп турам. Чолпон Алиев өткөндө огуда кат берип айтты. Канча акча керек? Эсептелгенби? Будан 3 жылкы мурунку смета боюнча 2 миллион эле. Адам бери 3 эсе өтүп кетсе 6 миллион болуп калат го. 6 миллионго сизде жаңы имарат кыласызбы, шифр бурбайсызбы? Жок, чоң акча да бул. Сиз анда бу жерде акимде отурат, бул маселени кирип келатканда да айткан, көтөргөн. Ушунун сметасын түзбөй, аны немеге кап вложение киргизели. Кап вложенияга. Байке суу атасызбы? Ошону эсептеп неметтиңиздер, кап вложение киргизебиз буну. Рахмат. Керемканы жылыга жардам берип атат, ремонтуга башкасыга. Ошо алдамчылар алдасын, сиз бир жардам берип кое аласыз жокпу? Ошону айтайын дедим. Агайыбыз көтөргөн маселе баарыбызга белгилүү. Көтөрмө айыл аймагында жападан жалгыз союз мезгилден калган балдар эс алуучу лагерь сакталып калган. Азыркы учурда биздин айыл чарба кызматкерлеринин профсоюзунун балансында жайгашкан. Чындыгын айтканда ал жер базасы союз мезгилден бери мына азыр жергиликтүү өз алча башкаруунун балансында эмес, бул профсоюздун балансында болгонуна байланыштуу бул акча каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүш абдан кыйын болуп атат. Эми ошону жакшы чыңдоо максатында сизден суранып атат да, баягы эгер мүмкүнчүлүк болсо деп ошол эле маселени көтөрүп атат. Суммасыны эгер эме болсо жыйындан кийин бир тактап баягы реалдуу сметный стоимостун карап берелиң, анан сиздерге сунуштайлы. Биз да суроо берсек болобу? Профсоюзга беришибиз керек энди, профсоюзга. Биз да суроо берсек болобу дейм? Болот. Майдан айыл өкмөтүнүн тургуну Курмушуев Мурза. Урматтуу депутаттар, урматтуу бийлик өкүлдөрү, менде 5 суроо бар. Биринчиси, биздин элибиздин көйгөйү болгон 7 жылдан бери чечилбей келе жаткан Шамбисай алтын кени. 7 жылдан бери кайрылган жерибиз калган жок. Сиз премьер-министр болуп турган убакта биздин айылдан 23 киши барып сизге кире алган эмеспиз. Бирок Бекит деген аппарат жетекчиңиз ошол убакта уюштуруп,
межведомственный комиссия түзүп берип келип иштеп кеткен бул жерде. Ошол компаниянын лицензиясын кайра чакыртып алуу жагы өкмөттөн суралсын деп заключениялардан бери баарын жазып берген. Ошол келдин карьери менин үйүмдөн 320 метр жерде турат. Биздин айылдын ичи болуп калган. Булар кыскарткан сайын кыскартып келе жатат. Австралиялык Z-Explorer азыр компаниясы Z-Explorer деген компания, мурда Манас Ресурс деген компания Австралияга эле, алар азыр Кытайларга сатып кетип калды. Азыр эми Кытайлар келип ошо кенди ачабыз, жаңы метод менен ушул кенди иштетебиз деп биздин айылыбыздын ичин чукуган жатат. Эл бардыгы ушуга каршы болуп, канча жолу жолдорду тостук, митингге чыктык, эч нерсе колубуздан келген жок. Эгерде ошол кен ачылып кете турган болсо, биздин жаныбыздан өткөн Исбайрам деген дарыя бар. Биздин Баткен областында 3 дарыя болсо, ошо 3-4 дарыя болсо, 3-4 дарыянын бири. Ошол дарыяда жогоргап калат. Ошол жерге барып цианидтердин бар жоон ошо иштетмей болуп жатат. Булардын технологиясында бар жоон түшүнүп турабыз. Кучный шлачение деп жаңы метод менен деп жатат. Без хвостохранилища деп жатат. Бар жоон көрүп турабыз. Бирок биздин ошол жерде жашаган элибиз өтө наразы болуп жатат. Кандайынча бул элдин ичини берип койгон деп. Биз сиздерден суранабыз. Канча жолу суранып келдик, дагы деле суранабыз. Ушунун мыйзам ченемдүү элди түрбөлөнгө салбастан туруп, ушул Шамис айдын кенин токтотуп берсеңиздер. Болгону 7 тонна 800 балансына коюлган кени бар. Канча жолу барышты ол жерге бийликтер. Вице-премьер-министрлер барды, министрлер барды, жогорку кеңештин депутаттары барды. Бирде жыйынтык чыккан жок бул жерде. Биринчи суроом ушул. Шамис ай маселесини биринчи учурда чечип берсеңиздер. Экинчиси, биздин ушул Каланжай районун 3 бөлүгү бөлүп коебуз. Мына жагыны Учкоргон зонасы деген жакта. Бизде суу маселеси бар. Биз какыр жерден участкаларды берип баштаган өкмөттөр ошол жерден алганбыз. Эгерде Исбайрам дарыясына проект кылып, ошол жерге суу чыгара турган болсок, менин оюмча 7-000-8-000 гектар жер суулуу болуп калат эле. Ошол жердеги берилген участкаларда суулуу болуп, бизге сууга деле суу, ичүүчү суу эмес, сууга суу дагы жок бизде. Ошонун бир маселесин чечип берсеңиздер, кимге тийиштүү болсо. Анан жол маселеси. Биздин айылга жылына 2 километрден жол кирген. Планга кирген. Ошол 2 километрден жол болбой жатат. Болгон жерде упрап кетип жатат. Биз жаман ушу жолдон да кыйналдык. 4-ncü маселе. Биздин Исамайрам айылы менен Саралтын айылына балдарыбыз Исамайрамдагылар мечит, эски мечиттин зданиясында окуп жатат. Мектептин жоктугунан. Саралтын айылдагылар подвалда окуп жатат. Ушуга дагы бир жардам берип, 2 типовой мектеп. Булар дагы Өзбекстан менен чектеш айылдар, чек арада турган айылдар. Ушуларга жардам берсеңиздер. Онон дагы акыркы суроом, биздин ошол зонага кандайдыр бир мөмө жемиш иштетүүчү бир ишкана куруп берсеңиздер бизге жакшы болот эле. Бизде ошол жерде көптөгөн мөмө жемиштер болот, башка жактарга кетет. Иштетүүчү бир ишкана куруп бергениңиздер жакшы болот эле. Рахмат. Ушул айылга жеткирүү боюнча атайын долбоор жасалган. Айыл өкмөттүн эсебинен бир 98 миллион сомдун тегерегинде. Эми Кудай буйрса райондо бир гана майдан айыл өкмөт эмес, бир топ мына Халмион айыл аймагындагы айылдарга дагы Өзбекстандан айлары өтүүчү дагы бир долбоорлор бар. Ушул 4-5 долбоорду өкмөткө сунуштаганбыз. Бул өкмөттүн кароосунда турат. Баягы акча каражат мүмкүнчүлүгүнө жараша болсо ошондо чечилет деген ойду айтмакмын. Бул ушул маселелер, негизги айткан маселелер ушул. Жерден жаш балдарга, жаңы семьяларга участка берилген. Ошол жерге суу чыгаруу маселеси. Жанагы сугат жерлерге моратория болгондуктан каналдын жогор жагынан көптөгөн жерди 200 гектардай жерди, 300 гектардай жерди уже балдарга участка кылып берилген бардыгы. Ошого суу жок. Жаңыдан ачылып жаткан жерлерге суу чыгарыш керек болот. Үстүн айтып атасыздар, туурабы? Мен эми түшүндүм. Ал жер эми долбоор 1,5 миллиард сомдун тегерегинде акча каражат керектүү долбоор болот. Бул эми келечекте боло турган маселе. Азыркы учурда биздин райондо өзүңүздөргө маалым болгондой этап берип жүрүп атат. Бүргөндү массивини өздөштүрүү боюнча жаңы 3,5 миң гектар жер өздөштүрүлөт. Бул боюнча өмүрөт токтолуштаган маалыматы бар. Ошондуктан бул келечектеги маселелер, бул эми айтып аткан сунуштар туура, бирок келечектеги боло турган маселелер деген. Таптек Исмайрам деген проект бар го. Ошол проект азыр 10 миллион акча бөлүнгөн. Проект бар келип кетишкен. Мына Мисел Козундагы суу чарбасы боюнча келип. Ошол болгон болсо, ошол Таптек бул наркы жакка да кетет, Кызылке жакка да. Анан бул жакка да кетет. Ошол проект менен азыр үстүн иштелип атат. Проект кызылып атат. Өзүңүздөр билесиз, 6%, 7% менен
орыс кыргыз фонду боюнча акчалар берилип атат. Бул жерде мына азыр 5% менен валюта боюнча берилип атат. Өзүңүздөр билип, сом түрүндө алты. Мына марказда кичине молочныйды ачып атат. 9 миллионго. Көрдүңүздөрбү? Андан тышкары Кадамжайда 28 миллионго ошо сиз айткандай овош перерабатывающий жашыжыларды кылган. Ошолорду алып башкаларда калып акчаны алып атса боло берет. Алып иштетсеңиздер болот, эч кимге мындай эме кылган жок. Мындайда бул өкмөт келип салып бере албайт да. Бирок өкмөт бүгүнкү күндө биз атайын бюджетте бекитип бердик. 6%дан 5 жылдык мөөнөтүндө сом түрүндө ушу айыл чарба өсүмдүктөрдү кайра иштетип чыгуу, кичи, орто, чоң фабрика курам десе, өкмөт жактан акча каралган. Проектиңер болсо, жазып туруп, жазсаңар сөзсүз бул каржыланат. Мамлекеттик банк, Айыл банк, РСК банкка кайрылсаңар, ошо акча ошо тарапта каралган.